Заттын салмагы. Столдо турган штативге лазер көрсөткүчү бекилген. Анын нуру экранга тиет. Экрандын лазер тийген жерине чекит белгилейбиз. Столго оор жүк коебуз. Экрандагы чекит ордунан жылды. Ал эми лазер нуру ылдый жылды. Демек, жүк тараптагы күчтүн таасиринен улам столдун үстү ийилди. Жердин тартуу күчүнүн таасиринде нерсенин таянычка же асмага жасаган күчү салмак деп аталат. Столдон жүктү алабыз дагы, аны динамометрге илебиз. Жүктүн жерге тартылуусунан улам динамометрдин пружинасы созулду жана динамометр пружинага таасир эткен күчтүн мааниси көргөздү. Бул таасир эткен күч нерсенин салмагы деп аталат. Оордук күчү нерсеге тиркелген, ал эми нерсенин салмагы асмага же таянычка тиркелген.